ар бир жолу иликтөөбүздү ачык чыгарып, президент Садыр Жапаровду жана атка минелерди сындап келебиз. Мисалы, Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров 10 миллион сомдук жеке бизнес жет учагын колдонгон үчүн эмнеге элге ачык айкын жооп бербеши керек. Айрым коомдук пикирлерге көңүл бурсак, кээси мындай суроолорду коюуда. Эмне үчүн президент же жогорку кызматтагы адам кымбат самолетто учууга болбойт? Анткени ал президент, өлкө жетекчиси. Алар эмне шыпыргы менен уссунбу, эшек же велосипед менен барсынбы деген кыязда. Анан биз өзүбүзгө суроо койдук. А президент деген ким? Ага кандай милдет жүктөлгөн? Ал элдин акчасын өзү каалагандай сапырып, кемпирабатты берип жиберүүгө акысы бар беле? Биздин жооп. Президент бул биринчи кезекте эл алдында отчет берер жалданма менеджер. Ал жеке кызыкчылыктагы туугандары, достору үчүн эмес, өз элинин жыргалчылыгы, мамлекеттик кызыкчылык үчүн жанын карчырып иштөөгө тийиш. Президент бул мамлекеттин же мам бюджеттин ээси эмес. Ал өз билемдик менен мам бюджетти каалагандай сарптоого акысы жок. Жана да стратегиялык жерге, маселен, кемпирабатты эл менен кеңешип чечер жерде эле. Анткени аны эл шайлаган. Учурдагы кыргызстандыктардын минималдык турмушу $100 жетпеген. 7452 сомду түссө, а пенсия көлөмү 3170 гана сом. А президент $15.000 кычырап кийингени кандай? Анығында эл Кыргызстандын ээси. Демек, мам бюджет кайда? Эмнеге сарпталганын көзөмөлдөөгө тийиш. Казынанын акчасы мамлекетти өнүктүрүүгө жумшалып атабы? Же жемкорлордун жеке чөнтөгүнөнбү? Кыргызстандын ар бир жараны, коромжуга учураган ар бир тыйынды президенттен талап кылууга милдеттүү. Анткени мамлекеттик бюджет президенттин эмес, элдин акчасы. Эл адал малдын эт сүтүн сатып, баба дыйкандар данын өстүрсө да, ар бир күкүм буудайдын салыгы мамлекеттик казынага түшөт. Анан ошол маңдай тери менен тапкан оокатын чартаңбай чоңдор кайда кантип жумшагандан элдин иши болбошу керекпи? Жок, мамлекетти түптөгөн, мамлекеттик бюджетти топтогон эл өз мээнетин көзөмөлгө алууга укугу бар. Тилекке каршы чоңдор жана алардын достору сайраңдап, тайраңдап, кансарай курабы, жол тандабас минеби, отель ачабы, парк курабы? Мунун баары элдин жон терисинен тилингенине жол бербешибиз керек. Президент караламан калк кызыкчылыгы үчүн каруусун казык, канын азык кылып кызмат кылганда гана ал улут лидери саналат. Бул анын негизги озуйпасы. Президент баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ар бир адам, ар бир жарандын укугун, эркиндиги корголушуна кепил болор киши ошол. Негизинен ал өлкөдө ар бир жарандын укугу, эркиндиги сактала турган шартты түзүүгө тийиш. Демек, коррупция, тууганчылдыкты жоюп, көз карандысыз сотторду калыптап, күчтүү медицина, билим берүү, инвестиция тартууну камсыздашы керек. Тилекке каршы мындай улуу өрнөктү, улуу салтты кыргыз бийлиги көрсөтө албай келет. Биз ошон үчүн президенттин, атка минерлердин ар бир кадамын иликтеп көзөмөлдөйбүз. Андыктан алар биздин ыңгайсыз суроолорубузга көтөрүмдүү болууга тийиш. Биз алардын кымбат самолетто учуп, туугандары, балдары, май челпектүү кызматтарды ээлеп, кемпирабатты Өзбекстанга берүү чечими сыяктуу толгон токой маселелерди иликтебей кое албайбыз. Кыргызстандын ар бир жараны бийликтен мыйзамдуулукту жана өз укуктарын коргоону талап кылганды үйрөнгөндө гана өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин үдүктөөлөр дагы да көп жана сапаттуу болушун кааласаңыз, коррупцияга каршы күрөшүүгө салым кошкуңуз келсе, анда биздин Patreon'га катталып колдоо көрсөтүңүз.